Саясатчы Жылдызкан Жолдошова УКМКнын төрагасына кайрылды. Азаттык демократиялык саясий партиясынан жогорку кеңешке талапкер саясатчы Жылдызкан Жолдошова Кыргыз Республикасынын УКМКсынын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жолдоду. Мындай билдирүүнү ал өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жазган. Кыргыз Республикасынын УКМКсынын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, кимдир бирөө менин архивдеги маектериме Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун сүрөтүн коюп, акылга сыйбаган сөздөрдү жазып, соц тармактарга таратууда. Мындай чагымчылдыкка барган жаранды аныктап, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде чара көрүүңүздү суранам. Сизди урматтуу менен Азаттык саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине талапкер Жылдызкан Жолдошова. Эске салсак, ушул жылдын июль айында жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон. Адил Турдукулов: шайлоодо ким жеңип келбесин, бийлик ар бири менен иштешип кетүүгө кудурети жетет. Мындай учурда бийликчил деген ата журт Кыргызстан, ынтымак сыяктуу партиялардын парламентке келиши канчалык реалдуу болот? Сиз аларды бийликчил деп атап кеттиңиз. Пикиримде алар көбүнчө азыркы номенклатура тагыраагы орчундуу кызматты ээлеп келгендер, олигархтар, акчалуу адамдар чогулган партиялар. Бул партиялар бийликке ыктап, өздөрүн бийликчил деп көрсөткөнгө аракет кылып жатышат. Чындыгында Садыр Жапаровго ата журт Кыргызстан келеби, ишеним келеби, керек болсо ата мекен, альянс же бүтүн Кыргызстан келеби, айырмасы жок. Ар бири менен иштешип кетүүгө кудурети жетет. Парламентке 50%дан ашык оппозиция келбейт. Ошондуктан ким келсе дагы азыркы бийлик коркпойт. Тескерисинче, парламентке көз карандысыз партиялар келбей калса, жогорку кеңеш легитимдүү эмес деген пикирлердин күчөсүнө жол ачат. Ошол себептен дагы бийлик буга таптакыр жол бербейт деген менде ишеним бар, дейт ал. Россиянын полициясы сабаган кыргыз жигиттин достору окуя тууралуу айтып беришти. Россияда полиция тарабынан токмоктолгон 21 жаштагы кыргыз жаранынын достору окуя тууралуу айтып беришти. Алардын кайрылуусун блогер Ринат Усупбаев социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Бул окуяны өзүңүздөр социалдык тармактар аркылуу байкап эле жатасыздар. Бул окуяга биз так туура маалымат берип кетсек, окуя өзү 2 ноябрда болгон. Полиция кызматкерлери тарабынан унаа жолдун четине токтотулуп, документ текшерүүгө алынган. Эч кандай каршылыксыз эле документин текшерткен. Ошол жерден алар күчкө салып, полиция бөлүмүнө баруусун талап кылган. Биздин досубуз жөн гана жетекчисине чалып, унаасын берип жиберүүнү өтүнгөн. Бирок алар ага көнбөстөн убактылары жок экенин айтып, ур тепкиге алып, полиция бөлүмүнө алып барышкан. Ал жактан полиция кызматкерлери досубузду мажбурлап кол койдурушкан, деди жабырлануучунун достору. Мындан тышкары алар мындай окуя буга чейин да болуп келгенин, бул элчиликтин жана Орусиядагы кыргыз жарандарынын шалаакылыгынан мындай окуялар көмүскөдө гана калып кетип жатканын айтышты. Буга чейин блогер Ринат Усупбаев Россияда 2 полиция кызматкери белгисиз жаранды сабап жаткандагы видеосун социалдык тармактагы баракчасына жүктөп, сабалган адам кыргыз жаран экенин айтып, Тышкы иштер министрлигине кайрылган. Өз кезегинде Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги токмоктолгон адам кыргыз жаран экендигин билдирген. Маалымат super.kg сайтынан алынды. 2 кабаттуу кафеде үрөө учурган жарылуу болду. Казакстандагы Актау шаарындагы 2 кабаттуу кафеде катуу жарылуу болуп, имарат толугу менен талкаланды. Азырынча адамдардын жабырланганы туурасында так маалымат айтыла элек. Бул тууралуу Спутник Казакстан кабарлады. Кырсык жөнүндө маалымат 101 кызматына саат 22:25 келип түшкөн. Ал жерге өрт өчүрүүчүлөрдүн 17 бригадасы, куткаруучулар жана кырсык боюнча борбордун 1 автоунаасы чыгып кеткен. Ал эми жарылуунун өзүн бир нече 100 метр аралыктагы башка имараттагы видео камера тартып калган. Анда жолдон автоунаалар бейкапар кетип бара жатканда жолдун сол тарабынан үрөө учурган жарылуу болгонун көрүүгө болот. Ал ушунчалык катуу жана масштабтуу болгондуктан кайсы имараттын жарылганы билинбей, ал жерди чаң менен жалын басып калган. Маалыматтарга караганда, ал жердеги ашкана саат 9:00дөн 18:00га чейин иштегендиктен, балким имараттын ичинде киши болгон эмес деген жоромолдордо айтылууда.
Бишкекте көмүрдүн баасы 4500 сомдон ашпаш керек. Ортомчуларга чара көрүлөт. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги бекиткен баага ылайык Бишкекте көмүрдүн 1 тоннасы 4500 сомдон ашпаш керек. Белгилей кетсек, көмүрдүн кымбаттап кетишин токтотуу максатында өкмөттүн токтому чыккан. Ага ылайык кара алтындын баасын 3 ай бою көзөмөлдөп турушат. Бишкекте сатылган көмүр жана аларга бекитилген баа: Кара жыра Казакстан 4500 сом, Шабыркүл Казакстан 4500 сом, Кара кече 4400 сом. Эгер Бишкекте сатуучулардын көмүрдү көрсөтүлгөн баадан кымбат сатып жатканын көрсөңүздөр, төмөнкү телефондорго чалып кайрылсаңыздар болот. Агенттиктин борбордук аппараты 0312 56 33 37 56 32 19. Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча бөлүмдөрү 66 14 15 66 48 06. Агенттик көмүрдү койгон баадан ашыкча саткандарга алгач эскертүү берилерин айтып, эгер аны аткарбаса жеке тараптарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айып салынарын белгилеген. Кыргыз-Тажик транзиттик жолундагы окуя боюнча териштирүү жүрөт. Чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасындагы транзит жолдо катталган окуя боюнча териштирүү жүргүзүлөрүн 6 ноябрда билдирди. Эки күн мурда Баткенде, Тажикстандын Ганч айылы менен чектеш тилкеде тажикстандык аскерлер кыргызстандык чек арачынын машинесине ташыргытышкан. Чек ара кызматынын жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн улук офицери Асыл Керим Абдиев билдиргендей, окуя 9 ноябрда Лейлек районунда Арка борбордук автожолунун транзиттик тилкесинде Бостон май коюучу бекеттин жанында болгон. Коопсуздук мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын аскер кызматкери өзүнө тиешелүү Honda Accord үлгүсүндөгү автоунаасында ал жерден артка кайрылып жаткан. Ошол учурда Тажикстандын 5 аскер кызматкери автоунааны ташпаранга алышкан жана кыргызстандык чек ара кызматкерин кармап алуу аракетин көрүшкөн. Чек ара кызматкери жабыркаган эмес, бирок анын машинесинин айнектери сынып, зыян келтирилди. Бул факт боюнча териштирүү жүргүзүлөт. Кыргызстандын Лейлек жана Тажикстандын Ганч багыты боюнча чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусун өткөрүү пландалууда. Тажикстандын расмий органдары окуя тууралуу маалымат бере элек. Чек ара сызыгы толук такталып бүтө элек болгондуктан бул аймакта түрдүү чыр-чатактар токтобой келет. Быйыл жазында Баткен жана Лейлек райондорунда куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набыт болгон. Эки өлкө бул үчүн бири-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Кыргызстан чек арасын бир тараптуу жаап койгон. 4 ноябрдагы окуя Кыргызстан чек арадан кирип чыгуу тартибин кайра жеңилдетип баштаган жана өкмөт жетекчилери ортосунда кызматташтык тууралуу сүйлөшүү жүргүзүлгөн учурга туш келип олтурат. Турсунбек Акун: жүздөй адам чогултуп тегерек үстөл өткөрөбүз. Жүздөй адам чогултуп телевидениеден сүйлөп тегерек үстөл өткөрүп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мындай пикирди мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акун Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Аймактарды кыдырып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүздүңөрбү? Түшүндүрүү иштери кандай болду? Жок, азырынча аймактарды кыдыра элекпиз, бирок аймактарды кыдыруу боюнча 7 облуска 7 агитпоезд даярдап жатабыз. Ар бир облуска ар бир саясатчыны бөлгөнбүз. Кыргызстан боюнча шайлоо деген эмне, подкуп деген эмне, админ ресурс деген эмне, шайлоону бурмалоо деген эмне, шайлоого кандай өзгөрүү кирди, кандай структура пайда болду, шайлоону кандай өткөрүш керек, ушунун баарын элге түзмө-түз түшүндүрөлү деп жатабыз. Ошондуктан жүздөй адам чогулуп телевидениеден сүйлөп тегерек үстөл өткөрүп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Кыскасы, ачык шайлоо өткөрөбүз деген ниеттебиз. Ал эми азыртадан баштап кайсыл жерде талапкерлерди каттоо жүрүп жатат, мына ошол катталганда БШК эмне кемчилик кетирип жатат, бийлик кандай кемчилик кетирип жатат, кимди туура эмес каттап алды, ушулардын баарын ачык айта баштадык. Негизи өзү балекеттин баары мына ушундан башталат, дейт ал. Борбордун чок ортосунда массалык бычактоо болду. Интернетте Ташкенттеги массалык бычактоонун видеосу тарады. Өзбекстандын борборунун ички иштер башкармалыгы окуя боюнча комментарий берди. Министрликтин маалыматы боюнча видеодогу окуя үстүбүздөгү жылдын 31 октябрына караган түнү Өзбекстандын борборунун Юнусабад районунда болгон. Жаңжалга 24 жаштан 30 жашка чейинки 7 адам катышкан. Жаңжал учурунда шектүүлөрдүн бири бычак менен сес көрсөтүп, унаага зыян келтирип, 30 жаштагы жаран аймактан чыгып кетүүгө аракет кылган. Бул факты боюнча Өзбекстан Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 277-беренесинин 2-бөлүгүнүн Б жана В пункттарында каралган кылмыштын негизинде бейбаштык кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Бир кызы чоң атасынын колунда. Москвага кеткен азамат 10 жылдан бери дайынсыз болууда. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Ак Өлөң айылынын тургуну Азамат Эгембердиев 10 жылдан бери дайынсыз болууда. Бул тууралуу эжеси Бурул Эгембердиева турмуш басылмасына билдирген. Иним Азамат 1985-жылы Балыкчы шаарында төрөлгөн. Тоң районунун Ак Өлөң айылында жашачу. 2010-жылдын 25 январында Москва шаарында иштегени кеткен. Телефон аркылуу сүйлөшүп, кабарлашып турчубуз. Арадан убакыт өтүп, 2011-жылдын сентябрь айынан баштап телефону өчүк болуп иштебей калды. Ошондон бери эч бир дайыны жок болууда. Азаматтын бир кызы чоң атасынын колунда, аялынын жашоосу башка, деди Эгембердиева. Бул адам тууралуу маалыматы бар жарандардан +7 977 78 84 356 0773 35 31 47 номуруна кабарлап коюуну өтүнөбүз.